Кечээ 27 апрелде Жалал Абад шаарынын мэри Эрдисбек Ормоков мамлекеттик жекөнөктөштүк борборунун өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө IT тармагын өнүктүрүү учурунда талап экенин белгиленип, шаардык мэри мамлекеттик жеке өнүктөштүк борборунун жана IT-рун жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда инновациялык IT борборунун куруу боюнча кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Меморандумга ылайык Жалал Абад шаарынын мэриясы IT борбору үчүн жер тилкесин бөлүп, имарат куруп берет. Ал эми IT-рун окуу процессин уюштуруп, заманбап технологиялар менен жабдып, атамекендик жана чет элдик IT тренерлерди тартуу менен окутууларды уюштурат. Белгилей кетсек, инновациялык IT борборун курууга 65 миллион 363 миң сом акча каражаты бөлүнүп, тендер жарыяланды. Бул учурда буюрса Жалал Абадта IT центр курулат. Ошого жараша биз ГЧП менен аркылуу трехсторонний меморандум түзүлдү. Бүгүнкү күндө ошол жумуштун баары башталып атат. Жана буюрса эмки жылда уже биздин командабыз менен Жалал Абад шаарында IT тармакты өнүктүрүп, IT билим менен өзүбүз деле Америка жана Европа чет мамлекеттерге ачылган академиябыз. Анан ошол эң актуальный тил жана актуальный билимди Жалал Абад шаарына жаштарга мүмкүнчүлүк мэрия түзүп берип атат. Аябай чоң ыраазычылык айтам. Биз максимально окуучуларга дагы, студентке дагы мүмкүнчүлүк түзөбүз да. Убакытына жараша ошол убакытка эметип, ар кандай болжастарга программалар